Tacikistandın vice-premier ministri Ali Mardon menen telefon arkылуу süйлöşүүлөр öttü. Al kişi menen süйлöşkönde alardын sunuşu boldu. Uşul birgeleşken komissiya iyilik çıksa. Oşonduktan komissiyany çegara askerlerinin штабтын jetekçileri, начальник штабтар жетектеп ошол комиссия иликтесин. Мындан тышкары ал комиссияга МВД'nin замдары кирсин деп мына ушундай чечимге келдик. Анан губернаторлор Согдия областы менен Баткен областын. Мына бүгүн чегара кызматынын начальник штабы Мамбет Алиев, МВД'nin замы генерал Асанов, ошондой эле губернатор, анын биринчи орун басары болуп, беркилер болсо Бишкектен учуп кетти. Күч структуранын жетекчилери эртең ош жерден жолукмай болду. Чегарадан жана конфликт болгон жери. Мына чегарачылардын арасынан кыргыз чегарачылардын бешөөсүнө ок тийип, бирөөсүнө абалы оор больницада операция болуп жатат деп айтылып атат. Туура, Кыргызстандын чегарасынын эми бул жерде жана спецназдардын ортосунда чатак чыгып кетип атат да, Тажикстан менен Кыргызстандын спецназы. Жана жол курулуп атпайбы, Көкташ Аксай деп. Ошол жол курулуп аткан жерге жана водозаборго булардын спецназы келип, болгондо дагы отряд спецназначениянын начальник штабы жетекчисинин бири келип туруп, анан Кыргызстан чегарачыларынан талап кылат. Жолду салганга токтоткула депчи. Бирок биздикилер болбой койсо, анан ошондо пистолетин алып чыгып, анан жана биздин чегарачыны атып ийип атпайбы. Анан ошол жерде ок чыкканда, албетте тигил тарапта, бул тараптарда бирин-бирине да ок чыгарып ийген. Ошонун негизинде биз тараптан дагы бир 5 киши жарадар, алар тараптан 6-7 киши жарадар болуптур. Бирөө оор абалда деп атат. Ошон үчүн азыр жанагы комиссия барып, азыр комиссия ишилик деп атат. Эмне үчүн? Биринчисинен эмне үчүн жанагы күндүз курал колдонбойбуз десе, Тажикстан тарап биринчи курал колдонду. Эмне үчүн келишимдерди бузду? Бул биринчи. Экинчи, эмне үчүн Кыргызстан премьер-министр дагы, вице-премьер-министрлер дагы, жергиликтүү губернатор акимдерде жолукканда жолду биз салабыз деп эскертсек, эмне болбосун жолдун аягына чыгып салып бүтөбүз бул деп аларды эскертип айтсак да, ошого карабастан алардын чегарачылары келип алып Кыргызстандын чегарачыларын мажбурлайт жолду салбагыла деп, токтоткула деп. Экинчи маселе, ошол же эмне себептен булардын чегарачылары биздин территорияга кирип келип туруп, анан курал колдонуп атат. Болгондо да жөнөкөй рядовой жоокер эмес, чегарачы эмес. А именно азыркы биринчи маалымат боюнча штабтын начальниги колдонуп атат. Булардын спецназынын штабынын начальниги колдонуп атат да, биринчи пистолет менен атып атпайбы биздикин. Мына азыр ушулар боюнча азыр талаптарды коюп, азыр биргелешип жана расследование өткөрүп, мындан тышкары булар дагы биздин тарапка жанагы миномет менен аткылаптыр да. Ошондой айтылып атат. Ошол снаряддын бирөө жарылбай калыптыр. Мына азыр алардын чегара кызматынын региональный начальник управлениясы генерал Пираков деген бар, генерал-майор Пираков, Тажикстан. Ошону ошол жерге алып келип, мына факты деп, мына биздин территорияга кирип келдиңер. Биздин территориядан курал колдонуп атасыңар. Пистолет менен силердин начальник штаб жетекчи болуп туруп пистолет, солдат болсо да бир жөн эле да, туурабы? Ооба. Анан жетекчи начальник штабтын начальниги келип курал колдонуп атса. Анан мондан тышкары жанагында келип туруп миномет менен аткылап атканыңар. Бул силер тараптан провокация деп, мына азыр жана сүйлөшүүлөр өттү. Биздин региональный управление начальниги Жээнбаев менен алардын ошол региональный управлениянын начальниги Пираков менен ортосунда. Вот, эртең жанагы жетекчилерде жолуккан экен. Сиз тажикстандык кесиптешиңиз Мурадали Али мырза менен жолукканда ушул сөздөрдү айтсаңыз, ал кишинин пикири кандай болду? Эмне деген сөздөрдү айтты? Мен телефон менен сүйлөштүм да. Сүйлөшүп буларды айтсам, ал киши айтты, эми комиссия изилдесин, биргелесин, жыйынтыкты
угаалык комиссиянын жыйынтыгы боюнча анан чечим кабыл алып биз жооп беребиз дешти. Президент бүгүн сизди кабыл алды. Сиз ушул буга чейин Душанбеге алып келгениңиз боюнча маалымат бергениңиз айтылып атат. Анан президент андан кийин ошол күч структуралары менен жыйын өткүзүп, сизге кандай милдеттерди койду, эмне талаптарды айтып атат? Президент жеке көзөмөлүнө алдым деп атат кырдаалды. Эми бул обстановка президент өзүнүн көзөмөлүнө алды. Мен убакыт сайын президентке доклад берип атам. Ошондой эле өкмөт башчысына, парламенттин төрагасына бул бир. Экинчи эң биринчи милдет жүктөлдү. Бул ошол жерде биздин чек ара аймактарында жашаган жөнөкөй адамдар, жарандардын коопсуздук маселесин камсыз кылуу. Ошондуктан чек ара кызматына, жергиликтүү бийликке, Ички иштер министрлигине, улуттук коопсуздук комитетине тиешелүү тапшырмалар берилди. Экинчи маселе, ошол жерден кандай провокация болбосун, провокацияга берилбей, мыйзамдуулукту сактасын деп. Ошол эле учурда эгер чек араны бузуп келсе, биздин территорияга кирип келсе, биз дагы ошол адекваттуу чара колдонобуз деп ушул чечимге келдик. Анан азыр бул ситуация стабилдир, кырдаал, абал баягы түздөлгөнгө чейин азыр чек аранын баарын жаап салдык, КППлердин баарын жаап салдык. Айрым айылдарда милиция чек ара посттордун коюп, баягы элдин коопсуздук маселесин карап атабыз.